Санаты күчтүү Санжырага бай, улуу кыргыз калкым арыбаңыздар. Жоголорду кыргызды тапкан, жоодон коргоп кыргызды баккан, жер бетинде ат туягы баскан, жерди чапкан, улуу эпоско айланган, көлөмү жагынан да, көркөмү жагынан да дүйнө жүзүн таң калтырган, анан дагы айтуучусу бар тирүү эпос бул Манас эпосу. Урматтуу музей сүйүүчүлөр, Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинин баяндамачылары сиздерге экспозициялардын, диорамалардын жардамы менен Манас эпосу боюнча кененирээк маалымат тартуулашат. Саламатсыздарбы, урматтуу музей сүйүүчүлөрү, сиздерге Манас эпосу музейинин экинчи кабатынан Манас эпосу боюнча баяндамабыздын биринчи бөлүгүн тартуулайбыз. Алдыңыздардағы экспозиция кыргыздардын чачырашы да аталат. Кыргыздардын ханы уруздуу дүйнөдөн көз өткөндөн кийин кыргыздын жерине көз артып, эбит таап чаба албай жүргөн Кытай калмактардын ханы Алооке, бейкапар жаткан кыргыздардын жаккан отун өчүрүп, жалпы баарын көчүрүп, кереге угун кыйратып, келин кызын ыйлатып, баш көтөргөн баатырлардын башын алып, каяшай таржаан калбай элди чаап кордук көрсөтөт. Алоокенин кордугуна чыдабаган кыргыз элин бирөө тентип Алтайга, бирөө тентип Кандайга, бирөө тентип Эренге түшүп кетет тереңге. Бул жарылган жер сыяктуу кыргыз эли түгүрүктүн төрт бурчуна чачырап жиберет. Жогорудагы тутулган күн калай калктын башына түшкөн караан түн жана кайгымуу болсо, найза жебелер кыргыздарга бет алган душмандардын багыты. Ай тамга жана ий тамгалар ошол учурдагы кыргыз урууларынын белгилери. Ороздунун 10 уулунун бири Жакып Азганактай кыргыз эл менен Алтайды көздөй сүргүнгө айдаган. Алтай жеринде Жакып аштык айдап жер жыртып, акыларын жер жебей, арыганы семирип ачкан курсак тоюнуп, малдуу болуп Жакыптын мээнети кайтып, жылкысы жылгага батпай, бардыгы шайма-шай көйлү жай болгону менен бир арманы караганчы көрбөгөн өксүгө күн сынап күчө берет. Күндөрдүн биринде Жакып түш көрөт. Түшүндө куштан башка үнү бар, куудан аппак жүнү бар, саңоор жүнүн сары алтын, таканак жүнүн баары алтын алып кара кушту көрөт. Алып кара куш канатын жазып асманга көтөрүлгөндө, асман менен жердин ортосундагы жаныбарлардын бардыгы ийилип таазим этишет. Түшүнөн чочуп койгонгон Жакып аксакалдарга түшүн жууртса, эл керегине жараган, үзүлгөндө улаган, чачылганды жыйнаган, баатыр уулду болосуң деп түшүн жууруп, түшүң түш болбой туш болсун деп түшүн жуурушат. Аяйланып жыл өтпөй, Жакыптын байбичеси Чыйырды уул төрөйт. Атын Манас коюп, күлүмдүү арча бешикке бөлөшүп, жараткан сулук көздөн жаман сөздөн алыс болсун деп, ырымдашып эшиктин баш аягына жырткыч жаныбарлардын элесин чалдырышат. Арткы экспозицияда ак эле чекенелерибиздин баланын төрөлүшүндө ырым-жырымдарды жасап жатканынан бир элес. Жогорку фондо кара байыр казанат, калбыр өпкө жез канат, тайгылбаган бийиктен такыр эле кем эмес тоодо жүргөн кийиктен деп айтылгандай, Манас баатыр төрөлгөндө кошо туулган бууданы турчаатын элеси берилген. Диарамада Манастын балалык чагы, бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын хан болорун ким билет дегендей, Манас Алтай жергесинде айтканынан кайтпаган, жандуудан жалтанбаган бек бала болуп чоңойт дагы Кытай комушулаш балдарына кордук көрсөтө баштайт. Муну уккан Эсенкан өзүнүн тыңчыларына соодагер кийимин кийгизет дагы улуу жибек жолу кербенине кошуп, бала Манасты байлап келүүгө жашыруун буйрук берип жөнөтөт. Кербен башы Алтай жерине келгенде, Алтай тоонун боорунда, Аземи суунун боюнда бир нече балдардын ордо ойноп жатканын көрүшөт. Булардын кимиси Манас экенин билиш үчүн кербен башы төөсү менен атайын тиштик кылып, ордо чиймесин бузуп өтөт. Каарданган Манас колундагы томпойун эки калчап бир урганда, тийген чүкөсү барып төөнүн шыйрыгын сындырып алат. Ушул жерден Эсенкандын тыңчылары менен Манастын ортосунда жаңжал чыгып, Манас тыңчыларын көбүн өлтүрөт, аман калгандары качып кутулушат. Баатырдын эң алгачкы балалык эртектери 11 жана 12 жашта байкалат. Кийинки фондо Манас атабыздын колдоочулары Кыдыр ата жана Кыркчилтендин элеси чалдырылган. Кыркчилтен көзгө көрүнбөгөн чоң касиетке ээ болгон жакшылык кылуучу күч. Кыркчилтен бир гана 40 бөрүнүн сүрүн бербестен каалан, жолборс, арстан жана башка 40 түрлүү жаныбарларга айланып, Айкөл Манас кыйынчылыктарга дуушар болгондо көбүнчөсү чилтендердин каалоосу менен аман калат. Экспозициянын экинчи бөлүгүндө Манас атабыздын доорунан бүгүнкү күндүн дооруна чейин ойнолуп келе жаткан кыргыздын улуттук оюндары Тогуз коргоол жана Ордо оюну. Тогуз коргоол кыргыз элинин көөнөрбүс эстелиги, ой байлыгынын казынасы, көчмөн турмуштун жоокердик мамилелердин сырдуу түйүнү жана көпчүлүктүн челин жазып эрмектөөчү ортолук оюн. Ордо байыркы элдик оюн, эл ортосунда борборго бекинген канды жок кылуу максатында негизделген.
19-кылымга таандык балайыр кайышка күмүш коздотулуп жасалган. Жоокердин согушта колдонулуучу курал-жарактарынын үлгүлөрү айбалта, чокмор, калкан жана зоот кийим. Зоот кийим бүгүнкү күндө музейдин эң баалуу экспонаты болуп эсептелинет. Кең кол өрөөнүн казуу иштеринде таалган 14-15 кылымдарга таандык. Урматтуу музей сүйүүчүлөрү, ушуну менен сиздерге арналган Манас эпосу боюнча баяндамабыздын 1-бөлүгү сонуна чыкты. Кайрадан 2-бөлүктө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.